Bir vaqtda men ortaga düşüp kaldım birölerge üylengenge. Anan bilet elem bunu koңur tartat aytıp koydum. Uşul adam koңur tartat ele, uşun esinden çıgarba dep aytıp koysam, anan tigi aytты, bizde ele koңur tartat işteke bolбойт dedi. Anan tigi ayttım, ey men sen tartkаны aytıp koydum desem, kayba kapı olup жүрдü. Sen bekar ayttың, uşul meni jaktырбай койсо башка болсо деп. Üylengenden kelip ыраазылык ayttым мага. Ошону туура айткан экенсиң сен, анткени мен ошону кыйналып коңур тартып жүрө бермек экем. Муну эми жыргап экөөбүз коңур тартып атабыз деп ошентип айтты. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кимде ким биздин өзүбүздү алдай турган болсо ал бизден эмес dedi. Demek нике кыйылып аткан учурда башка учурда алдабаш керек. Сага бирөө келип сурайт да, кошуна кызыңыз кандай деп айтып бересиң. Кошунам кыз эртең менен турат, уй сайт башка, же болбосо түштө турат, андай мындай. Бүт баарын айтып беришиң керек болот. Аны мен жамандап коём, мактап коём деген бул аманат деген болот. Ошондой эле сага бирөө келсек, менин кызыма Эшмат Куда түшүп келди, кандай сен айтышың керек болот. Карыз албаган адам жок дүйнөдө. Же элдин көзүнчө жакшы болбосо акмак адам деп билгениңди баарын айтып бересиң. Мына ушул дин боюнча сенин мойнундагы милдет болот.